биздин Кыргызстанда Жашыл Мурас долбоорунун негизинде көп жылдык бактардын көчөттөрү бүт республика боюнча, регион боюнча тигилип отургузулду да көчөттөр. Ошол кандай түрлөрү кайсы жерлерге отургузулду? Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында республика боюнча 4 миллион 800 миң көчөт отургузулду. Мына биз көрүп турган быйыл отургузулган ийне жалбырактуу. Бул республика боюнча 250 миң түп даана көчөттөр отургузулду. А бул болсо, бул жазы жалбырактуу. Ак кайың. Бул республика боюнча 1 миллион 300 миңден ашык отургузулду быйылкылардан. Бул ийне жалбырактуу көчөттөрдүн экинчи түрү да көк карагай. Жалпы 100 уштуктун 50дөйү көк карагай келип отургузулган бул эмеге, сейил багына. Мындан тышкары туя, бул дагы ийне жалбырактууларга кирет. Бул дагы биздин өзүбүздүн жергиликтүү токой чарбаларына келип отургузулган. Бул дагы ийне жалбырактуулар болот. Бул декоративный да буларчы. Мынакей жерге жабышып өсөт булар. Ошон үчүн атайт тургандай эле сайып атпайбы? Ийне жалбырактуу деп аталат. Булар декоративный болуп, түрлөрү отургузулду. Бул дагы бул эми негизинен баягы декоративный болгондо ушу сейил бактарына көбүнчө сейил баккандай кооздук берип атат. Көрүп атасыздар. Ошон үчүн баардыгы келип, бул дагы жөндөн эметилген эмес, жанагы илимпоздордун баягы жыйынтыгынан, анан ошолордун тандап берген сунуштардын негизинде бизде өскөн ушу арчанын бир түрү да жерге жабышып ошо. Кийин баягы утуру өскөн сайын жерге жайылып өсүп кооздук тартылайт да келген кишилергечи. Мына көчөт отургузуунун да өзүнүн бир искусствосу бар да, көрдүңүзбү? Бул жеринде туянын көк түрү болсо, а кийинкиси болсо жашыл болуп атат. Кайра мынакей жер бойлоп өскөндөрүн отургузуп атабыз. Кайра көк түрүн отургузуп атабыз да. Ошонун баардыгы бул бирине шайкеш келип туруш керек да. Адамга кооздук тартылыш керек. Ошондо канча жылдык көчөттү отургузса болот эс алуу жайларына, парктарга? Туянын бир 2 жылдан өткөндөрүн отургуза берсе болот. Азыр бул жакта жазы жалбырактуу липа көчөттөрү бар, ошону барып көрөлү. Мынакей жазы жалбырактуулар боюнча бул липа көчөтү да. Булардын баардыгы быйыл отургузулду. Мынакей өзүңүз да байкасаңыз, эки тараптуу отургузулуп атат. Бул дагы баягы илимпоздордун жыйынтыгынын чыгарган негизинде отургузулган баардыгы. Бир катар отурган, бул тарабында да, тиги тарабында да эки катар. Канча липа ушул ынтымак багына отургузулду? 50 түп тегерегинде бар көчөт отургузулган. Муну дагы баягы отургузуп эле калбай, эми жоопкерчилик да бар. Муну караш керек. Президентибиздин айтканы ар бир көчөт адамдын санына жараша болду да, 6 миллион калкпыз депчи, 6 миллион көчөттөп жыл сайын отургузабыз депчи. Ошон үчүн бул Жашыл Мурас дегендин аты айтып тургандай, бул бир жыл менен токтоп кала турган нерсе иш аракет эмес. Бул жылдан жылга өзгө уланып турчу да. Ушул ынтымак эс алуу жайында ушул Жашыл Мурастын долбоордун негизинде тигилген азыр түрдүү арчалардын, ак кайыңдын, ошол мынакей азыр биз көрүп турган липанын дагы көчөтүн көрүп атабыз. Ушулар жакшы тигилген, өстүрүлгөн, келип отургузулганда жакшы, тиккенде тиги бак сайып атканда жакшы дегендей, анан ушуну убагында сугарып, кургатпай, саргайтпай, жок кылып жибербей, өз мезгилинде карап, кайтарып, жоопкерчиликти ким мойнуна алган? Ушул эс алуу ынтымак багындагы Жашыл Мурас бактарга кошо ким жооптуу да? Жылда чыгабыз, жылда баягы ушундай иш аракеттерди кылабыз, көчөт отургузабыз, а бирок жоопкерчилик эч кимде жок болуп калып, кайра күздө келсең жыйынтыгы жок. Анан бул азыркы коюлган куурап кеткен болот, соолуп калган болот, болбосо кээ бирлер жулуп кеткен болот. Ошентип жыйынтыкка жетпей келебиз. Жашыл Мурастын алкагында отургуздук, кайсы жерге отургузабыз, аянты такталган, ким жоопкерчиликтүү. Липанын, туянын, көк карагайдын, карагайлардын ошол жерде отургузулган, ак кайыңдардын отургузулган, баардык жалпы отургузулган көчөттөрдүн жоопкерчилиги ушул Бишкек жашылдандыруу чарбасына, көптөндүрүү чарбасына ошолор жоопкерчиликти бүгүнкү күндө. Бул жерде жогорку кеңештин депутаттары келди, министрликтердин өкүлдөрү келди. Анан жакшы деп табылат, жалпы жарандарыбыздын да алып келип отургузган көчөттөрү бар. Мына биз азыр ушул Бишкек шаарынын мэриясына караштуу ынтымак эс алуу жайында турабыз да, ушул жерге Жашыл Мурас жалпы ошол долбоордун негизинде жаңы көчөттөр тигилди. Андан тышкары өзүңүздөрдүн шаардык мэриясынан дагы көп көчөттөр тигилип отургузулду да, жакшы көп жылдык бактардын түрлөрү. Быйыл сиздердин бакка ушул эс алуу жайына канча түп, кандай
көчөттүн түрлөрү отургузулду? Ушул Жашыл Мурас акциясына 10.000 бак отургузулду. Андан тышкары ушу шаарыбыздын жарандары андан тышкары 4.000 бактарак алып келип берип отургузулду. Ынтымак эки паркына бүгүнкү күндө ошо 100 ийне жалбырактуу дагы 150 жазы жалбырактуу бактарактар отургузулду. Жалпы санынан где-то 14.000 бактарак отургузулду. Жашыл Мурас акциясы бул акцияны ушу Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы кайсы жерге кандай бак отурса тургандыгын координатор болуп ошо Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы иш жүргүзүлдү. Ынтымак эки паркынын өзүнүн дендерариясы бар да, баягы жашылдандыруу боюнча. Ошо дендерариянын негизинде кайсы жерге кандай бак отурса турган болсо, ошонун негизинде отургузулду. Андан тышкары ошо биздин жарандар алып келип аткан бактарактарды биз пландаштырып берип аттык. Ошо бактарактар биринчиден отургузган жерине суу жетиши керек. Ошону биз басым жасап, ошонун негизинде бөлүштүрүп берип аттык. Негизинен 10.000 сиздер, андан тышкары 4.000 ошол жалпы Жашыл Мурас колдоочулар, ошол долбоорду колдоочулар негизинде бак отургузулду деп. Аны эми жалпысынан кантип сугарып атасыздар, айына канча жолу сугарылат, кайсы түрүнө кандай суу берилип атат? Ушу отургузулган жанагы ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу бактарактар деп атпайбызбы? Бул экөөнүн түрүнүн өзүнүн отурса турган багы өзүнүн технологиясы бар. Бул ийне жалбырактуу бактарактарды бул багы кышында анан жазын алдын менен отургузуп бүтүшүбүз керек. Ийне жалбырактууларды бул топурагы менен деп коет, ком менен алып келип отуруш керек. А берки жазы жалбырактуу бактарактарды болсо багы ачык тамыр түрүндө отургузулат. Ошого багы өзүнүн технологиясын биз багы сактоого аракет кылдык. Эми бул отургузулган бактарактар негизинен основнон буну биз контроль кылабыз. Ар бир отургузулган жердин өзүнүн агроному же болбосо паркка отургузса болсо, ошо парктын заведующий бар. Өзүнүн багы суунун өзүнүн нормасы, эрежеси бар. Кайсы график менен болуп алып отургузулат. Эгерде суу жетпей турган болсо, өзүнүн башкача багы автополив деп коебуз. 1-2 күн суу жок болуп калды бир жумада. Ошо жок убактарда биз кошумча багы скважинадан алынган же болбосо автополивдин негизинде сугарылып турду. Андан тышкары биз ушу Жашыл Мураста отургузулган бактарактарды контроль үчүн өзүбүздө комиссия түзүлгөн. Ошо бүгүнкү күндө жумасына бир айда бир 2 жолу чыгып контролдоп кандай акыбалда экенин көрүп турабыз. Андан тышкары ушу Жашыл Мураска алып келип отургузулган жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күнгө чейин ошо бактарактар өздөрү келип жардам берип келди, биз сугаралы келип көрүп кетип атышкандар бар. Жашыл Мурас акциясынын демилгесинин негизинде отургузулган бактан тышкары дагы сиздердин өзү жалпы бул жерге отургузулган, буга чейин отургузулган бактар дагы аябай жакшы жашыл болуп өсүп атканын көрдүк да мына бүгүнкү күнү. Эшикте мисалы үчүн азыр мынакей сиз менен турганда дагы 40 градустан ашык 42-ни көрсөтүп атат да, ушунчалык ысык болуп атат. Суу тартыш эмеспи, баарына жетиштүү болуп атабы деген да маселе туулат да. Муну ар бир жараныбыз түшүнө бербейт. Мына сиздер менен турган ушу Ынтымак эки паркы гендер план негизинде көчөттөр отургузулган. Суу маселеси ушу бизге 2-3 жылдан бери тартыштык болгондон байланыштуу биз буга карата мындай опыт ала баштадык да. Бул арктан, речкадан келбей калган суунун тартыштык болгонуна байланыштуу биз жер алдынан скважиналардын санын көбөйткөнбүз. Мурунку жылдарда бизде 6-7 скважина иштеп келсе, былтыркы суу тартыштыгына байланыштуу биз өзүбүзгө дагы 4 скважина кошуп, бүгүнкү күндө биз 21 скважина иштеп атат да. Азыркы турган скважина бул паркыбызда курулган, ушу парк менен бирге курулган жер алдынан чыга турган суу бар, скважина деп коебуз. Ошо скважина менен трубалар менен тартылып, бул көздөр көрүп аткан гүлдөргө жана ар бир бакка капелин деп атпайбызбы, ошондой капелин труба менен тамчылатуу суу системасы курушкан. Ар бир бакка ошо суу системасы коюлган, тамчылатуу системасы менен өз убагы менен кечинде келишет, кечинде келип ачып коет, өзүнүн определенный багы, өзүнүн расписаниясы менен сугарылат. Биз бүгүн атайын ошол мамлекеттик аларча эс алуу жайына келдик. Бул жерге тигилген Жашыл Мурас акциясынын негизинде ошол демилгеде кандай көчөттөр отургузулду, кандай көчөттөрдүн түрлөрү бул жерге гектарлаган жерге тигилгенин өз көзүбүз менен көрөлү деп атайын жерине келдик. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Кыргызстан боюнча канча түп ак кайын, канча түп кара карагай,
кызыл карагай жана ошондой эле мөмөлүү бак дарак көчөттөрү жалпысынан ушул жашыл мурас долбоорунун негизинде отургузулду да республика боюнча. 4 миллион 800 миң көчөт отургузулду республика боюнча. 1 миллион 800 миң көчөт бул мөмө жемиш бере турган көчөттөр да. Булар негизинен Чүй облусуна отурду, Баткен облусуна отурду, Ош облусуна, Жалал Абад областарына отургузулуп атат да. 2 миллион 200 миң бул жазы жалбырактуулардан ак кайыңды бизден алып отургузат, липаны алып отургузуп атат бардыгын ушулардыкы. Анан ийне жалбырактуулар боюнча, ийне жалбырактуулардын боюнча 800 миң көчөт отургузулду. Анын ичине мынакей кызыл карагайдын жанында турабыз. Голубая элди коет, көк карагай, анан арчанын түрлөрү, жерди бойлоп өскөнү, тике өскөнү, анан кийин туянын түрлөрү, ошолордун баардыгы биздин өзүбүздүн токой чарбаларынан алынды, питомниктердин. Кайдыгер эмес баардык жарандарыбызга мамлекеттик органдарга тапшырма иретинде берилди, жарандарыбызга кайрылуу иретинде. Кайсы жерде аянттар боло турган болсо, күзгө отургузганга, ошолорду сунушуңуздарды бериңиздер. Канча көчөттүн түрү керек, канча саны керек, түрү керек. Эметсе алар аянтын тактап берсе, бизде көчөт жетишерлик деңгээлде бар, биз беребиз. Көчөттөрдүн баардыгын токой чарбаларында өстүрөбүз. Ошол жерде питомниктерибиз бар. Мамлекеттик жаратылыш парктарыбыз бар, аларда питомниктер бар, ошол жерде өстүрүп. Бектур мырза, ушул сиздердин аянтка азыр мынакей жалаң арчанын, карагайдын түрлөрү көчөттөр отургузулуптур да, канча аянтка, канча түп көчөт быйыл ушул жашыл мурас демилгесин көтөрүп чыгышып ушундай акциянын негизинде отургузулду да? Кыргыз Республикасынын жаратылыш паркы, Аларча жаратылыш паркына жашыл мурас демилгесинде 5 гектарга ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Мунун түрлөрү ел тяншанский, сосна обыкновенный, карагайлар отургузулду. Жалпысынан 3600 көчөт отургузулду. Буларды биздин Аларча паркында токойчулар бар, ар биринин обходтору бар. Бул жер мисалы жер бир обход болуп эсептелет. Обходтун эмеси Кадырберди, участок Кадырберди деп коет. Бул жер буферный зона. Ошо буферный зона суунун жээги мурун бош болуп жаткан. Ошол жерге мына президенттин демилгеси менен жакшы көчөттөр отурулду. Ушул көчөттөрдүн өсүшүнө, сугарылышына, жалпы куурабай жакшы өсүшүнө ким жоопкерчиликтүү? Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркынын ичинде 13 токойчу бар, 4 эгири бар. Отургузулган көчөттөргө 5 гектар көчөткө Аларча паркынын жааматы жооп берет. Анын ичинен токойчулар бар. Токойчулар ушуларды сугарып, дарылап, подкормка берип турганга жооптуу. Кантип сугарасыздар? Кандай ыкма менен сугарасыздар? Канча жолу сугардыңыздар? Сугат жагын болсо Аларча суунун жээгине жакыныраак тиккенбиз, атайын сууга жакын болсун деп. Ошо мотопомпа менен сугарабыз, жакын жерлерин, алысыраак жерин техника менен, бочкалар менен ташып сугарабыз. Негизинен мына быйыл тиккен, ушул быйыл отургузулган көчөттөрдү казып, жумшартып туруунун зарылчылыгы барбы? Же өзү шарты боюнча, эрежеси боюнча бул арчаларга кандай көзөмөл жүргүзүп, кандай камкордук көрүш керек? Кандай болуш керек өзү? Эми биринчи жылы муну отоп деле кереги жок. Түйүн көп чукулап тийбеш керек. Биринчи тигилген жылы түйүндө аба калып калса, бул тамырына зыян да. Тамыр алып кеткенче көбүрөөк сугарып, баягы нымдуулукту сактап туруш керек. 10 күндө бир сугарып атканбыз башында. Анан жаан-чыл болуп көп сугарган жокпуз. Мына уже 2-3 күндөн бери аябай ысык болуп атканына байланыштуу бир сугардык. Эми буюрса эртең дагы бир сугаралы деп атабыз.
Мамлекеттик ал арча жаратылыш эс алуу жайында азыр ушул жерге жашыл мурас демилгесинин негизинде отургузулган көчөттөрдү көрүп турабыз. Бул жерге карагайдын, арчанын түрлөрү отургузулуптур. Эң негизгиси бул жер канча жылдар бою бош жаткан, ушул жерди жашылдандырып, экологияны мындан ары дагы жакшыртуу максатта өлкө башчысы президент баш болуп ушул жерге ушул арчаны отургузушкан. Эң негизгиси жөнөкөй жарандардан баштап өлкө башчысына чейин ушул өлкөгө, жаратылышка, дегеле өзүбүздүн мамлекетибизге болгон мамилени дагы оңдойлуу деген жакшы ой менен, жакшы ниет менен тиккен арчалар мына момунтип өсүп атканын көрүп атабыз. Эң негизгиси тиккен, отургузган көчөттөр бул жакшы жөрөлгө. Негизинен ар бир отургузулган көчөткө аяр мамиле жасап, тиешелүү мекеме ишканалар, тиешелүү ошол кызматкерлер кайсы жерде тигилбесин, шаарда болобу, региондордо болобу, же болбосо ушундай эс алуу жайларында болобу, айтор аяр мамиле кылып, ар бир көчөттү өз мезгилинде сугарып, өз мезгилинде жакшы отоп, ага кошумча азыктарды берип турса, анда анын жакшы өсүп кеткенинде. Маселе ошондо. Биз ушул көрүп турган көчөттөрдү азыр көрүп абдан сүйүндүк. Себеби шаарда 42 градус ысык болуп атат. Биз бул жерге келгенде шамалы да ачуу, күнү да тийип турат. Ошол эле мезгилде суу шаркыраткан жерде жакын турабыз. Көчөттөрдүн кээ бир жерлерине суу жетпейт экен. Ал жерге атайын ошол шлангтар менен ташылып келип бул жерге суу куюлат экен. Ал эми могу биз көрүп турган сол жактагы капталдарына техника менен, атайын бочка менен суу жеткирилип, ошол көчөттөрдүн түбү сугарылат экен. Эң айтайын дегенибиз, ошол ар бир тиешелүү мекеме ишкананын жарандары, кызматкерлери ошол отургузулган көчөттөргө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жакшы көчөт өсүп кетсе, жакшы мурас калат деген ойдобуз.